Саламатсыздар достор. Бүгін біз HTML тілінің екінші бөлік сабағын өтөбүз. Анда эмесе биз brackets'ти ачып алабыз. Эгерде сиздер brackets'ти колдоно албасаңыздар, Sublime Text бар, VS Code бар программа жазуу үчүн. Анын үчүн бизге эми brackets'ти ачып алабыз. Brackets'те биз мурунку сабакта ушундай кылып өткөн элек. Биз болгон бул жерде салам дүйнө деген бар болчу эле. Жок, бизде мындай эле бар болчу эле. Мен азыр муну алып жазып алыпмын. Салам дүйнө, дүйнө. Окей. Эми мен кичинекей бул HTML жөнүндө кичинекей маалымат бере кетсем, бул жерде биз HTML тили негизги көпчүлүк веб-сайттар ушул HTML тили менен түзүлөт. Бул жерде башында турат бул жерде илеп белгиленген doctype HTML, ошондой эле бул биздин жазып жаткан программабыз HTML тилинде экенин бул браузерге көрсөтүп берет. Бул жерде doctype HTML. Ошондой эле бул жерде HTML тилин көрүп жазасыздар. HTML тили мындай треугольник менен ачылгандан кийин сөзсүз түрдө эң алдында жабылат. Бул слэш менен жабылат. Бардык бир коддорду мисалы ачылгандан кийин жабылган бир өзүнүн коду болот. Эми кээ бирки гана коддор бар, аны биз кийинчерээк сабактын жүрүшүндө өтөбүз. Ал коддорго мындай слэштин кереги жок, жабылган. Эми бул head'ке келсек, бул head башындагы сайттын бир мазмундуу нерсесин чечет. Head и body эки эле код менен өзү көп нерсени башкарса болот. Ушул эки эле коддун ичине майдалаган коддорду салып, ичине бүтүрөбүз. Бул body деген эми адамдын телосы деген. Бул телонун ичине биз баардык нерсени жазабыз. Ал эми бул head сайттын башы, адамдын башы болсо, ошол head сайттын башы болот. Бул жерге сайттын аты жазылат. Чарсет UTF-8 буларды мен мурунку сабакта айтканмын. Ошондой эле бул жерге стиль CSS дагы ушул жерге жазылат. Башындагы эми коддор жазылат. Эми биз body'ге келсек, адамдын телосы. Бул эми биз бул жерде жазып турган салам дүйнө деген кодубуз мындайча айтканда пустой эле жазып турат, бир воздух эле жазып турат дегенди түшүндүрөбүз. Азыр биз MyWeb'тен көрөбүз. Индекс. Азыр эми мына сиздер жакыныраак кылышымдай кылгыла, ол салам дүйнө деген жазып турат. Бул жерде бул эч кандай код менен жазуу түрүндө жок. Эми биз буну жакшыраак болуу үчүн болгон азыр биз башка код менен көрөлү. Бизге керектелүүчү бул H1 бар. Бул тамганы чоң кылат жана шрифтү менен. Азыр мен сиздерге түшүндүрүп берем. H1 и могул уже ачылгандан кийин уже бул автомат түрдө өзү жардамчы немеси менен келет. Бул слэш менен уже автомат түрдө жазып калат. Эми биз кодду ошонун ичине жазабыз. Мисалы, привет мир дейли. Привет мир и Ctrl-S и привет мир чыкты. Эми биз будан бир алтөөнү алып алайлы. Бул H1ден алтөө бар. Биз өзүбүз каалаганын колдонсок болот. Бул жерде биз 2 бул жагынан алмаштырышыңыздар керек. Мына уже кызыл болуп калды. Бул 3тү жазгандан кийин бул жакта 1 да, мындан сөзсүз түрдө жазышыңыздар керек 4. Мисалы биз 4 5 и 5 бул жагыбыз 6 и 6. Эми көрөбүз Ctrl-S. Мына көрүп жатканыңыздардай эле бул тамгалар ушу кичинерип кете берет. Мисалы эң чоң тамга бул H1 менен жазылат. Привет мир уже. Андан кийинки привет мир уже кичинерип атат. Привет мир, привет мир, привет мир. Привет мир. Эми бизге эң эле көп колдоно турган бул H1ден баштап H4гече эле биз колдонобуз. Калганын эми кээ бирки гана сайттардан көрүп калбасаң, калган нерселер колдонулат. Эми биз мисалга могул экөөнү эле алып, биз кийинки кодубузга өтөлү, тегибизге. Бул параграф деп аталат. Бул жерде параграфта биз блок жазабыз, текст жазабыз, ошону бул ушундай код болот. Буква P, параграф. Бунун ичине өзүбүз каалаган нерсени жазсак болот. Ичине тамам менен P, треугольник кайра жабабыз и автомат түрдө уже мына жардамчы немеси менен жаап бул жака чыгарып берди. Бунун ичине өзүбүз каалаган текстти жазсак болот. Уже бул автомат түрдө жаап берди кодду. Эми биз бизге жардамчы болгон бир сайт бар. Lorem Ipsum'дан биз текст алып бул жака коебуз. Бул жерде эми тексттер готовый тексттер бар, ошон үчүн жазып отурбайбыз. Сиздерге бир мисал болуу үчүн. Lorem Ipsum. Эми биз русскийин тандалайлы, албетте.
Узкий тандап турабыз. Потому дегенче алып келели. Потомуду параграфка таштайлы. Өзүңүздөр кала удобный болуп турелу таштайсыздар. Көрөбүз. Мынакей уже привет мир үстүнөгү темасы, ал эми алдындагы уже тексти, параграф уже буква P менен жазылат. Биз дагы бир код чыгылайлы, дагы бир параграф бизге. P. Биз бунун ичине дагы бир алып көрөлү, текст алып көрөлү. Так, есть много слова. Давайте алып көрөлү дагы. Потому деген кичинекей сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн. Окей, Ctrl S. Көрөбүз, бул жерде дагы бул жагы уже көрүп бул жерде эки код. P бул жакта башкача жабылган. Дагы биз P менен жаңы код ачтык. Эми биз кээ бирки тамгаларды өчүрүп, же болбосо алдын чызып койгондагы тексттер бар. Мисалга алсак, мына вариантов муну өчүрүп турайынчы. Мисалы, бул жерде Ctrl S. No деп турат го, ушуну биз муну ылдыйга түшүрүшүбүз керек. Кийинки строккачы могул жерге. Эми биз бул жерге бизге жардамчы болгон тек керек. Бул жерге биз треугольникти ачып туруп BR деп жазабыз. Бул болгон BR бунун эмеси жок, жабылган коду жок. Ctrl S автомат түрдө уже кийинки строкага түшүрүп берет. Неке. Есть вариантов уже кийинки строкага түшүрүп берди. Эми биз мынау есть много вариантов дегенде биз жирный шрифтте кылышыбыз керек. Ошон үчүн бизге бир код керек бул жерге. Треугольникти ачып туруп, бул жерге болгону B тамгасы треугольник жабылат. Муну алып туруп, могул жерге салып коебуз. Могул өзү эле есть много вариантов деген уже мындай чоң шрифтте жирный да өтөт автомат түрдө. Неке, есть много вариантов. Уже жирный да турат шрифт. Дагы бизге ошондой эле дагы бир вариант бар, ушунун эле эгерде экөөнү тең деле жазсаңыздар болот. Мен мисалы всегда дегенде ушундай бир жирный шрифтте жазгым келет. Мисалы биз дагы бир башка код бар, strong деген бар. Strong. Кодду ичине болуш үчүн сөз түрдө мынаны бул жагына жазышыбыз керек. Ctrl S. Бул жерде көрүп турасыздар, но мына всегда дегенде биз жирный кылып алдык. Бул экөөнүн айырмачылыгы жок деле, бирок биз могул буква B менен көпчүлүк учурда колдонобуз, бирок могул strong деле бизге сөз түрдө кереги. Себеби биз CSS менен иштегенде кээ бирки учурларда ушул strongго биз свет беребиз же башка беребиз, ошон үчүн сөз түрдө бизге жардам тиет. Буну жаттап деле койсоңуздар болот. Strong'ду. Эми ошондой эле биз бул жерде азыр например дегенди дагы бир код менен жазып көрөлү. Так. Көрөлү. Бул алдын чызып кое турган код. Бул жерде мисалы могул кодду азыр биз например дегендин алдын могул жерге чейин чызышыбыз керек. Мына вставки дегенге чейин, уже койдук. Напримердин башына код коюлду и вставки дегендин алдына коюлду. Бул эми жанагы Word'то иштеп жүргөн адамдар бар, мисалы, түшүнүшөт. Ушундай неме дагы бар, алдын чызат, мисалы, азыр көрөбүз. Например, демеке алдын уже чызып келген вставки дегенче могул жерге уже биз код койдук U менен. Эми биз курсивный тамга кылышыбыз керек. Мына уже жирный болду. Эми биз давно дегенде курсив кылайлы. Болгону бизге код керек бул жерге. Буква I керек. Жок, чоң тамга менен болуп калды. Кичине менен жазышыбыз керек. Буква I автомат түрдө жардамчы берди, бирок жардамчыны алып туруп, эми давнону өзүнөн эле алабыз. Бул треугольник чыгарып туруп эле слэш бассаңыз уже автомат түрдө чыгарып берет. Окей, Ctrl S. Неке давно деген уже курсивный шрифтке өтүп калды. Эми мисалы
Биз мына дизайна дегенди өчүрүшүбүз керек. Мисалы, могул жерге бир өзүнүн Word ушундай неме стиль барбы жокпу билбедим, бирок азыр биз бул жактан көрөбүз. Бизге код текти ачып алабыз. Буква S жабабыз кодду. Кайра бул жак ачылып калды. Мына S. Эми биз могул S'ти бул дизайна дегенге мынакей ортосуна орнотобуз. Бул жерде көрүп турасыздар, S ачылды код. Могу дизайна дегенди биз чызып коюшубуз керек. Ошон үчүн бизге сөзсүз түрдө могул треугольник слэш бул жактан керек. Мынакей уже мен могуну гана чыздым, башка нерсеге тийбедим. Бул сөзсүз түрдө кодко ушундай бир маани бериңиздер. Мисалы, могул мен курсив кылдымбы, мисалы могул жака ай менен ачтым. Эми давнонун өзүнөн эле. Бул жагына кайра эле могул жактан уже код менен жаап койдум. Эгерде мен могуну алып туруп могул жерге дагы койсом болот, мынакей экөө тең чызылат. Кааласаңыздар ушундай деле кылсаңыздар болот кодду. Болгону сиздер түшүнө билишиңиздер керек. Мынакей давно мына уже курсивныйга өттү. Каалаган жериңиздерге кодду коесуздар. Болгону өзүңүздөр кичине ушул коддор менен түшүнүү иретинде кичине жаттап алсаңыздар, мисалы могул коддорду, ал жагы кийинки немелер ыңгайлуу эле болот. Бизге азыр главный ушул нерселер эле керек. Мына уже көрсөңүздөр, мынакей дизайна деген уже чызылып турат. Мынакей сиздерге азыр чоңураак болуу үчүн мен чоңойтуп алам. Мынакей дизайна дегенде уже могул жерде чызылып турат. Мынакей дизайна S менен уже чызып койдум. Жок уже бул. Ошо достор, биздин кийинки сабак уже ушуга эле кошуп уланып кете берет. Биз кийинки сабак таблицаларга өтүп баштайбыз. Эми узунунан уже ушундай коддор кете берет. Ушул видеону бир 2-3 жолу көрсөңүздөр толук түшүнүп аласыздар. Ошондой эле эгерде өз алдымча дагы кичине үйрөнөм десеңиздер, могул HTML тилинин мен бул жака ссылка кылып калтырып коем. Могул коддор эмне кызмат аткарат? Мисалы, могул буква P параграфты, могул буква I курсивный немени аткарат. Ушуларды бир жаттап алсаңыздар, мен ссылка кылып таштап коем. Ошол жактан ушул коддордун эмне кызмат аткарганын эле жаттап алсаңыздар болду. Бирок бул да HTML бир көп деле код эмес, бир ашып кетсе бир 30дай эле, бир 25-20 эле кодду постоянно жаттап алсаңыздар, ошол менен гана постоянно колдоносуздар. Башка кээ бирки гана немелерди колдонбосоңуздар, ушул гана коддор менен иштейсиздер бул HTMLда. Кийинкичерээк уже бул биз CSS'ке өтөбүз, ал жагын уже шрифт, дизайн, башка нерселерин кошуп кете беребиз. Ошол достор, саламатта калыңыздар.